Ассалаумалейкум, туғандар. Ассалаумалейкум. Қандайсың, досым, қандай эс алдың? Туғандар, 3 күн, 4 күн, айт менен кече. Айт менен 4 күн туғандар биздин автосалон жабык болду. Эмне дегенде туғандар, Арслан деген инибиз сбор чогутуп, 3 күн чогуттук, кече айт болду, жабык болдук. Өзүбүз да эс алдык туғандар. Мына айтканда 3 күн жаман катып чуркадык туғандар. Буттарды ооруп, міне жаман катып болуп кетти да туғандар. Конечно, бул бүт Алла ыраазычылыгы үчүн туғандар, ал эме эмес да. Бирок эми негизи салон жабык болду, тура түшүнүңүздөр. Азыр салон бүгүндөн баштап ачылды. Анан апрелде да биз көчмөкпүз, туурабы досум, апрелде да көчмөкпүз. Азыр көчө турган жагыбызда ремонт болот. Ремонт деген эми кандай эми туғандар, эми баягы чөптү жулуп, мелочный мындай жумуштар жүрүп атат. Бүгүн эмес, эртең эмес, где-то бир 4 күн, 5 күн ичинде буюрса иншалла көчүп калабыз жаңы ордубузга. Эми жүрүңүздөр, эми аманатыңар көргөз койлу, турат мына бизге машина чыгып кеткендер, турабы досум, турат, машиналар бүт турат туғандар. Оператор эртерээк Машиналар бүт турат, өзүлөр да машиналарды алып келе бергиле, машина алам дегендер да келгиле. Буюрса полный ходом жумушка кирдик, полный ходом иштеп атабыз. Эми туғандар, мына бүгүнкү күндөн баштап как болобуз да, эртең 9-дан кечки саат 8-ге чейин иштей беребиз туғандар. Мына полный аманатыңар турат, аманатыңар бүт турат туғандар. Мындай бир неме жок, бу жерде камера бар, как положено бүт баары көрүнүп турат дегенде биз да келип 3 күн ачпасак да келип текшерип туруп атып турабы досум, Бирок Кудайга шүгүр туғандар, Кудайга шүгүр, чын миң метте Аллага ыраазыбыз. Биз 3 күн ичинде мындай айтканда колубуздан келген салымды кошуп ТикТокко чыккан жокпуз, потому что ТикТокто туғандар эми М-банктын номер реквизити жазып чыкканда ошо Арслан инибиздики. Ал ТикТок чыгарбайт болчу ал видеону. Резко блокко тукпак. Ошондуктан только Инстаграмда эле болот да. Бирок иншалла мына бүгүндөн баштап жумуш башталды. Досум, мен 1-2 сөз айтпай, машина алып келе берсин, так, короче. Орозо моментте эмес, Оз ачарга чейин иштеп атканбыз, мен айтканча 6:30 эле уже жабып кетип атканбыз. Азыр эми эртең саат 9-дан кечки саат 8-ге чейин полный режим менен как положено иштейбиз туғандар. Обед, совет деген понятие жок туғандар. Биз обедти да бул жака алып келип, өзүбүз бул жакта жейбиз. Так что любой моментте эртең саат 9-дан баштап кечки саат 8-ге чейин келе бериңиз. Машиналарды да алып келгиле, буюрса көп машиналар сатылды, месталар бош, бар, реклама менен парковка бекер. Услуга эң арзан Кыргызстан боюнча биздики. Команда досум айтып кой, бияка чытап кетсе деп, машинаны бер жака чытап кетсинер, ушундай реклама бекер болот туганда. Анан ачык машиналар бар, алам дегендер келгиле, биздин баалар өтө арзан. Так что баарыңарды күтүп атабыз. Ассалому алейкум.